11 каналының эфирінде жаңылықтардың кечки чыгарылышы. Студияда Назика Атамбекова. Саламатсыздарбы? Алгач программанын кыскача мазмуну. Борбор калаада эл аралык террордук уюмду каржылоого шектелген жаран кармалды. Шектүү 33 жаштагы жаран Египет жана Сирияда билим алып келгени такталды. Пентагондун башчысы Джеймс Мэттис Түндүк Корея тараптан өзөктүк кол салуу мүмкүндүгү орун алса, АКШ кыйратуучу жооп берүүгө даяр деп билдирди. Түндүк Кореянын бийлиги буга чейин баллистикалык ракетаны кайсыл убакта болбосун ишке киргизүүгө даяр экенин билдирген эле. Түркмөнстан аскер кемелерине француз өндүрүштөгү абадан коргонуу ракеталарын жайгаштырды. Бул ракет деңиздеги мунай газ инфраструктурасын коргоого багытталганы айтылууда. Эми бул жана башка кабарлар тууралуу кененирээк. Бишкекте бейшемби күнү эл аралык террордук уюмду каржылоого шектелген 33 жаштагы жаран кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кармалган адам 2012-жылы Египет жана Сириянын аймагындагы диний окуу жайларда билим алып жүрүп, террордук топтордун башчылары менен мамиле түзгөнү маалымдалды. Ошол эле жылы ала террордук топторду каржылоо максатында араб өлкөлөрүнүн биринде коммерциялык ишмердүүлүгүн уюштурган. 2015-жылы кармалган адам Кыргызстанга келип, эл аралык террордук топторду каржылоону уланткан. Учурда ал УКМКнын мугактылуу кармоо жайына киргизилип, ыкчам тергөө иштери жүрүп жатат. Бүгүн Атамекен фракциясы Сооронбай Жээнбековдун өкмөтүнө ишенбөөчүлүк көрсөтүү маселесин карады. Буга чейин маселе Республика Ата журт жана Өнүгүү прогресс фракцияларында да каралар айтылган эле. Эске салсак, парламентте бейшемби күнү Кыргызстандык Евразиялык экономикалык биримдикке кирүүсүнүн натыйжалары боюнча маалымат угулган. Анда оппозициядагы 3 фракциялардын лидерлери өкмөттүн ишине нааразылыгын билдирген. Бул багытта 11 каналынын баяндамачысы Айгерим Жаныкул кененирээк токтолот. Айгерим, биз билебиз, депутат Өмүрбек Текебаев менен премьер Сооронбай Жээнбековдун Кермур айтышы өкмөт экономикалык абалды жакшыртуу үчүн эч кандай чара көрбөй жатат деген сындан башталган. Ушундан улам өкмөттү мөөнөтүнөн мурда отставкага кетирүү боюнча кол топтоо процесси башталганын кабарлап жатабыз. Негизи премьерди кетирүү өкмөттү таратуу канчалык ишке ашууда, бул боюнча пикирлер кандай болууда? Рахмат, албетте кечээки парламентте кайым айтышуулардан соң бул иретте коалиция чын эле тарайбы деген суроо кызды окшойт. Ошентсе да жагдай кандай жакка өзгөрүлүп кетер кетпес туурасында айтылган ойлор ар башка. 28 премьер болуп иштеп берип жаткан Сооронбай мырзага ишенбөөчүлүк көрсөтүү же көрсөтпөө маселесине карата көпчүлүк коалиция азырынча эч нерсе дей элек. Бирок мен азыр ошол Сооронбай Жээнбековдун Өмүрбек Текебаевдин кечээки парламентте кайым айтышуусунан кичине үзүндүнү сиздерге сунуштайм. Жыйыныңыз 2 саатка даярданып келгенбиз регламент боюнча. 2де жыйыныбыз бар, мен катыша албайбыз. Бул көбү кетет. Чыныгы акынч, ким менен жыйыныңыз бар? Эмне деген? Кандай жыйыныңыз бар? Мен 3 жыйыным бар. 3 жыйыным бар. Жыйынды токтотуш керек. Эң чоң жыйын бул жерде. Эмнеге мен токтотуш керек койгон премьер-министр? Мен сүйлөйм, эмнеге токтотконун билесиңер. Болбосо отставкага кеткиле. Кошумчалай кетейин, өкмөттү таратуу демилгеси дагы бир саясий амбицияны ээрчитип баратат деген да саясий талдоочулар жок. Мисалга алсак, мурдагы депутат Феликс Куловдун айтымында оппозиция тараптамын деген айрым бир депутаттар азыркыдай баш көтөрүп премьерди кызматтан алуу керек деген демилгеси ошол эле президенттик шайлоону утурлай баштаган саясий оюндар катары сыпаттаган. Же болбосо өкмөттүн кайсы бир мүчүлүштүктөрү жаксап жаткан жагын кое бербей, кечээки парламенттегидей премьердин баяндамасын сындоо, отчетун сындоо мына ушундан улам дейт. Бирок өкмөт өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткаруусуна карата депутаттардан башка кандай баа берилүүдө, эгер Евразиялык биримдикке карата сындар жүйөлүү дей турган болсок, кетирген кемчиликтер эмнеде экенин айткандар барбы? Ооба, туура айтасыз. Премьер кеткен учурда деле анын ордуна келе турган адам жогорудагы кайсы бир себептер менен кетиребиз деп жаткан маселелер боюнча деле абалды өзгөртө албайт дешет. Саясатталуучулар. Мисалга алсак, бул албетте Сооронбай Жээнбековдун айрым бир мүчүлүштүктөрдү кетирип жатышынын себеби ошол өкмөттүн ичиндеги чалдык ойдуу системанын айынан улуттуу бир реформаны жасай албай жатышы мүмкүн деген дагы ойлорго кошулушат. Кандай болгон күндө дагы негизи өкмөттүн тарашы туурасындагы учурлар бизге өбөн деле эмес. Буга чейин канчалаган премьер-министрлер ошол эле кум төр маселеси же болбосо жол куруудагы тендер өткөрүүдөгү чыр-чатактар, коррупциялык маселелер боюнча кызматтан деле оодарылып келген. Ошондуктан премьер-министрге карата бул ирет чабуул деле мына ушундай оюндардын бири болушу мүмкүн деген сыпаттаган
сыпаттагандар жок эмес. Бирок беле кетиш керек, бүгүн Республика Ата журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов өкмөттүн дарегине айтылган сындар бул өкмөттү таратуу максатын көздөбөсүн бүгүн билдирди. Андыктан анын пикиринде өкмөт мындан ары дагы иштебөсү керек. Эми жанагындай жакшы олуттуу иш-чараларды жасай албай жатат деген сындар бул мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашевдин дарегине карата айтылган сындар дагы кошумчаланат деп билдирди. Бирок ошентсе да Евразиялык экономикалык биримдик бизди кайра артка сүйрөдү деген ошол депутаттардын айткандары канча жүйөлүү, көрсөткүчтөр чынында эле начарбы? Албетте, медальдын эки жагы бар демекчи. Кыргызстан биримдикке мүчө болгондон бери анын оң жагындагы, терс жагында көрө алды. Сооронбай Жээнбеков андай мүчүлүштүктөр бар экендигин моюнга да алганы бар. Мисалга алсак, ошол эле Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке пландаган 2 миллиард 800 миллион сомун түшпөй калгандыгы айтылды. Эми товар жүгүртүү болсо 19% азайган. Бирок ИАЭПке мүчө эмес өлкөлөр менен болгон соода жүгүртүүдө, мисалга алсак, Кытайда алалык 1 миллиард 425 миллион доллар түшкөн. Бул 2015 жылга караганда 10%га көбүрөөк. Мындан тышкары ошол эле чек ара бекеттериндеги контролдордун жоюлбагандыгы дагы бул мүчүлүштүк катары бааланды. Тактап айтканда, бул айрыкча кыргыз-казак чек арасындагы ветеринардык контролдун алынбагандыгы туурасындагы маселе канча убакыттан бери талкууга алынып келе жаткандыгын билебиз. Мындан тышкары малды идентификациялоо, ошол эле эпизодикалык мониторинг, анан электрондук байкоо жүргүзүү жана системаларын азырынча ишке ашпай жаткандыгы дагы ошол жанагы айтылган сындардын арасында болуп жатат. Мындан тышкары бирок оң жактары же болбосо пайдалуу жактарында биринчи кезекте биз мигранттарга байланыштырсак болот. Себеби алардын акча которуулары ошол эле башка коңшу мамлекеттерге караганда 18%га жогорулаган. Мындан тышкары ошол эле патентсиз иштөө сыяктуу жеңилдиктерге ээ болуп, мигранттар жумушка орноштуруу жөнөкөйлөштүрүлгөн деген дагы пайдалуу биримдиктин пайдалуу жактары айтылды. Азырынча айтор бизде ушундай маалыматтар менен дагы биз токтоло туралы. Кайрадан сөздү өзүңүзгө узатам. Рахмат, өкмөт менен депутаттардын тиреши тууралуу кесиптешим Айгерим Жаныкул. Айтылып жаткан пикирлер экономикалык көрсөткүчтөргө токтолду. Түркмөнстан аскер кемелерине француз өндүрүшүндөгү абадан коргонуу ракеталарын жайгаштырды. Евразиянет сайтынын маалымдашынча, Каспийдеги аскер деңиз флотундагы кемелердин жаңы жабдуулар менен камсыздалышы деңиздеги мунай-газ инфраструктурадан коргоого багытталган. Адистер 2016 жылдын август айындагы Хазар 2016 машыгууларында кемелерде бул ракеталар орнотулганы көрүнгөн эмес деп билдирген. Өлкөдө бардыгы болуп Түркияда куралган Тузла аталышындагы 10 кеме бар. Азырынча алардын канчасына бул система орнотулганы белгисиз. Пентагондун башчысы Джеймс Мэттис Түндүк Корея тараптан өзөктүк кол салуу мүмкүндүгү орун алса, АКШ кыйратуучу жооп берүүгө даяр деп билдирди. Ал ошондой эле АКШга же биздин өнөктөштөргө каршы кандай гана кол салуу болбосун, же өзөктүк куралды колдонуу жоопсуз калбайт деди. Бейшемби күнү АКШнын жаңы коргоо министри Түштүк Кореянын мамлекеттик башчысынын милдетин аткарып жаткан Хван Гян менен жолугушту. Ошондой эле президенттик коопсуздук маселелери боюнча катчысы Ким Гван Джин менен жолугушуу өткөргөн. Анда Мэттис АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын өзөктүк коркунучун коопсуздук тармагындагы негизги көйгөй катары карап жатканына ишендирди. Түндүк Кореянын бийлиги январь айында континенттер аралык баллистикалык ракетаны кайсыл убакытта болбосун ишке киргизүүгө даяр экенин билдирген. Эфирден алыстабаңыз, жаңылыктардын кийинки бөлүгү төмөңгүдөй кабарлар менен толукталат. Жумушчулар 3 айдан бери айлык ала элек балыкчы корумдуу жолунун курулушу токтолду. Социалдык тармактарда өспүрүмдөрдү суицидке чакырган көк кит оюнуна өлкө боюнча 10 окуучу катталганы аныкталды. Активисттер бийликтегилерди Кыргызстандын жаратылышты коргоо системасына көңүл бурууга чакырууда. Балыкчы корумдуу жолунун курулушу токтолду. Бул тууралуу аталган жолду салып жаткан Long High компаниясынын өкүлдөрү билдирди. Бүгүн компаниянын жумушчулары митингге чыгып 3 айдан бери кармалып жаткан айлык акыларын төлөп берүүнү талап кылышты. Ысык көл облусуна бүгүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Канатбек Исаев баштаган депутаттык комиссия чыгып, бирок орто жолдон алар Бишкекке кайтып келишкен. Буга чейин транспорт министри Жамшитбек Калиев анын мекемеси менен Long High компаниясынын ортосунда карама-каршылык бар экенин айткан. Анын билдиришинче, компания жумуштун 33% гана аткарган. 2016 жылы жолдун курулушуна 1 миллиард 580 миллион сом бөлүнгөн. Компаниянын өкүлдөрү айлык акы мамлекеттик бюджеттен төлөнөт десе, транспорт министрлиги жумушчулардын эмгек акысын компания өзү камсыздашы керектигин айткан. Ошто социалдык тармактарда өспүрүмдөрдү суицидке чакырган көк кит оюнуна тараган 4 окуучу
аныкталды. Шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча алардын экөө оюндан чыгып кеткен. Ал эми 2 кыз оюндун 3-баскычына жеткен. 7-класстын окуучусу лезвия менен колун кескилеп, аны сүрөткө тартып бөлүм тобунун администраторуна жөнөткөн. Оюнга катталган дагы 6 окуучу Токмок шаарында аныкталды. Окуучулар менен ата-энелердин коштоосунда психологдор сүйлөшүп түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөн. Алардын айрымдары жөн гана кызыгып киргенин айтса, башкалары досторунун сунушу менен катталган. Эске сала кетсек, апта башынан бери тартип коргоо органдарына жана Билим берүү министрлиги ата-энелерди балдардын планшет телефондору кандай сайттарга кирип, кимдер менен сүйлөшүп жатканына көңүл бурууга чакырууда. Буга Орусияда пайда болуп, кийин Кыргызстанга да жеткен көк кит же тынч үй оюндары себеп болгон. Кабарчыбыз Мерим Мадамбекова аталган кооптуу оюндарга балдар эмне себептен катталууда жана өспүрүмдөр арасында суицидтин өсүшүнө эмне таасир этип жатат деген суроолордун тегерегинде балдарды коргоо борборунун психологу Талай Жакупов менен маектешти. Жыл башынан бери эле Кыргызстанда 15 өспүрүм өз жанын кыйганы белгилүү болду. Балдар арасындагы суицидтин көбөйүшү эмне менен байланыштуу болушу мүмкүн? Эң негизгиси мындай болуп атат да, ошол биздин коомдун, айрыкча ата-энелердин ошо балдарга жасаган кош көңүл мамилеси да. Азыркы күндө балдар өзлөрү менен өзү калды деп айтсак болот да. Экономикалык кыйынчылык, анын натыйжасында ата-энелердин баардыгы тең эле ошол балдарына тийиштүү көңүл бура алышпайт. Ошол эле мезгилде мектеп дагы кичине бул балдар көбөйгөнүнөн алысыраак болуп, биз билим гана беришибиз керек дегендей максатта болуп калды. Аны азыр карап көрсөк, биздин коом ушу менен келатат да, 90-жылдардан бери эле бизге кыргыз коомуна түшүндүрүп келатат, жоопкерчиликти мойнуңарга алгыла деп. Ал Совет учурунда карап жүргөндө бизде ар бир жашап жаткан жарандарда анчалык эле жоопкерчилик жок болду. Себеп дегенде мамлекет багат, балдарды мамлекет тарбиялайт, мектеп тарбиялайт, кичинекей бала болсо садикке барат, айлыкты мамлекет төлөп берет деп туруп, жанагы үй бүлөнүн жашоосу үчүн өзүбүздө кандайдыр бир жоопкерчилик жок болуп келген да. Анан бүгүнкү күндө жана биз айтып аткан суицид, экономикалык кыйынчылык, ушунун баары эле эмнени айтайын деп атат, жоопкерчиликти ар ким өз мойнуңарга алганды билгиле деп. Эми мындан жана өзүн өлтүрүүгө, суицидке барып аткан балдардын көпчүлүгү эле ошол бир мезгилде кандайдыр бир өспүрүмдөрдүн көңүл чөгүүсү деген болот да. Орусча айтканда подростковый депрессия деп атпайсызбы? Ошол өспүрүмдөр көңүл чөгүү тилкесине түшүп калгандан кийин андан өзү чыгып кетүүнүн жолдорун алар билбейт. Биз алар менен сүйлөшүп, ошону түшүнүп, ошол балага бир кайдыгер кош көңүл мамиле жасабай, ошол баланын ичиндеги ызасы болобу, ачуусу болобу, жана депрессияга алып келген көрүнүштү ажыратып алганда гана биз ошондон алыс болот элек да. Балдарда өз өмүрүнө кол салуу ою пайда болгону кантип аныктаса болот? Мындай көркүнүчтүү кадамга кандай балдар же кайсыл үй бүлөнүн өспүрүмдөрү кабылышы ыктымал? Бул жерде эч ким айта албайт, жанагы балдар кайсы өспүрүм же болбосо бала эми суицидке барышы мүмкүн деп. Көк кит жана көрүп атасыңарбы? Тиги социалдык тармактагы оюндар, разбуди меня 4:20 деп атат, F57, 58 деп атат. Ошолордун баардыгында эле социалдык түйүнгө кирип кеткенин, ал социалдык түйүндөн чыгыштын өзү кыйын да. Ал жерде ошол социалдык түйүнгө кирип алгандан кийин кадимкидей эле балага мындай бир внушение жүрөт да, басым жасап. Сен баланча жерден сени мынча өлүшүң керек, эмне кылышың керек деген сыякка чейин алып барат да. Эми ага кирип көрүшкөн чоң кишилер дагы өзүлөрү ошонун артынан кирип кеткенге аракет кылган да. Ошондуктан мен айтаар элем, бул жерде эң негизгилей эмне үчүн дегенде, жана үй бүлөдөгү ата менен эненин ортосундагы мамиле, жандуу байланыштын жоктугу. Жандуу байланыш деген эмне? Сүйлөшүп бири-бири менен. Анан ата эне үй бүлөдө жандуу байланыш жок болгондон кийин бала эмнеге кирет? Соцсетке кирип атпай отуруп алып, соцсетти карап отурат дагы, анан ал жерден жанагындай ар кандай оюндарга, ар кандай тиги внушениелерге дуушар болуп атат да. Эмне үчүн балдар социалдык тармактардагы өлүм топторуна катталып жатышат? Аларды ал жерде эмне кызыктырат? Мектеп окуучулары ушул топтордогу тааныбаган адамдарга эмне себептен оңой эле ишенип калышат? Бизде мындай да, жана айтып атпайм, баланын ичине ызаты болду, ачууту болду, көңүл чөгүү бар, анан ошону бир жерден чыгарыш керек да, бир нерсе кылып. Атасына айтса укпайт, мугалимге айтса укпайт, кошунага айтса укпайт. Анан тиги социалдык түйүндөрдө ал эч кимди көргөн жок. Ал социалдык түйүндөргө тартып атканда ошентип тартат. Эгерде сен кыйналып атсаң, эгерде сенде тиги өзүңдү кемсезип атсаң, сенде ыза болуп турсаң, бирөө тилдеп койсо, урушуп койсо, бизге кел. Биз ошондон чыгуунун жолун үйрөтүп беребиз. Анан социалдык түйүнгө сөзсүз түрдө кирет да бала, ошого кызыгып кирет. Ушундан чыгуунун жолу ушул жактан табат экен деп. Анан ага киргенден кийин башында чындап эле жанагы
көңүл чөгүп атканда мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек деп отуруп, аягында коомдун баардыгын жамандап келет дагы, элдин баары сага каршы, сенден ушундан чыккандын бир гана жолу бул өлүм деген жанагы тиги мээсине куят да, сиңирейт ошонун өзүн. Андан чыга албай калып атпайбы? Чыгыштын өзү деген. Кайра эле дагы айтам, жанага кирип аткан негизги себеби баланы уккан, түшүнө билген эч ким жок жанында. Активисттер бийликтегилерди Кыргызстандын жаратылышты коргоо системасына көңүл буруп, өлкөнүн флора жана фаунасын сактап калууга чакырууда. Бул өткөрүлгөн маалымат жыйында алар советтер учурунда жаратылышы бай мамлекет катары саналган Кыргызстанда учурда табигый экосистеманын 20%дан азы гана калганын эске салышты. Активисттердин пикиринде жаратылышка болгон мындай мамиле улана берсе, абалды жөнгө салууга кеч болуп калышы мүмкүн. Экологдор жапай жаратылышты коргоо боюнча 500 адам кол койгон өтүнүч кат өлкө жетекчилерине жолдогонун кошумчалады. Ушу жаратылышты коргоо комитетинде агентствосундагы коррупциялык системалар мына 2 жылдан бери ушул жөнүндө сөз кылып келатабыз. Бул коррупциялык система аягына чыга элек. Бул аягына чыкпайт деп мен ойлойм. Анткени кайда барбагын балык башынан слышит болот, башындагы кишилер ошо калган жаратылышты коргоо боюнчагы иштеген кишилер өз ордунда калып эле бул иштердин баары тең, козголгон иштердин баары тең эле каралбай жабылып келе жатат. Бишкекте бир күн мурда роботтордун сынагы өттү. Ага мектеп жана жогорку окуу жайларынан 20 команда катышты. Катышуучуларга кичи унаалар менен кыйынчылыктарды басып өтүү тапшырмасы коюлган. Таймаштардын жыйынтыгы менен байгелүү орундарды Ататүрк Ала Тоо университетинин студенттери ээледи. В прошлом году Өткөн жылы роботтор тоскоолдуктарды көрүп аны кыйгап өтүшкөн эле. Быйыл болсо атайын чийилген кара сызык менен робот унааларга болушунча тезирээк өтүү тапшырмасы коюлду. Аны Нурбек аттуу 3-курстун студенти жеңип алды. Сынакка биздин окуу жайдан тышкары Улуттук университеттен жана Кембридж эл аралык мектебинин окуучулары катышты. В этом году конкурс заключался, кто быстрее проедет. Роботтордун таймашы быйыл экинчи жолу өтүп жатат. Анын негизги максаты окуучулардын робот куруу ишине кызыктыруу. Бул кабар менен жаңылыктарды жыйынтыктайбыз. Жаңылыктар менен кесиптештерим жана мен Назика Атамбекова баяндап бердик. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта болуңуздар.